Макул 62, каршы 4, бары 66 катталды 83 аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Рахмат, 6-чы микрофон. Жогорку кеңеш прокуратура органынын тергөө ыйгарым укуктарынан ажыратуу боюнча мыйзам долбоорун кабыл алды. Долбоор президенттин кол коюусуна жөнөтүлдү. Жаңы мыйзам кабыл алынса, ал иштер тиешелүүлүгүнө жараша ИИМ менен УКМКга өткөрүп берилет. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окууда карап чыгып, комитет төмөнкүлөрдү белгилейт. Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 31 майындагы токтоо менен 1-чи окууда кабыл алынган, 2-чи окууда Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 14 июнда кабыл алынды. Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын 52 беренесине ылайык комитет тарабынан Жогорку Кеңештин аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү менен бирдикте мыйзам долбоор 3-чү окууга даярдалды. Талкууда депутат Элмурза Сатыбалдиев сот адилеттүүлүктүн башаты тергөөдөн башталарын айтып, президент ишеним берип жаткан соң тергөөнү талашып тартышпай калыс алып барууга чакырды. Президентибиз ушунчалык ишенич менен ушул өзгөртүүнү киргизип атат. Тергөө бөлүнүп, тергөө эки ведомствого өткөндөн кийин кимибиз кыйын эмес дебей, талашпай, тартышпай, дагы 1,5 жыл тергеп көргүлө. Мен сиздерге ийгилик каалайм. Могул жерде прокуратура кызматкерлери отурат, тергөө силерден кетти деген, ал силерден укук кеткен жок, жоопкерчилик кетти. Өзүңөрдүн көзөмөлүңөрдү күчөтүп, мындан ары да тергөөнүн сапаттуулугуна көз салып, ошого өзүңүздөр кожоюндук кылып отуруңуздар. Чоң рахмат. Ошондой эле парламент полиэтилен баштыктарын Кыргызстандын аймагына ташууга, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык мындай баштыктарды 1 январдан тарта өндүрүүгө, 1 июндан баштап сатууга жана таратууга тыюу салынат. Мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Марлен Маматалиев. Жогорку Кеңештин депутаты Маматалиев тарабынан демилгеленип, киргизилген Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пленкасынан пакеттерди жүгүртүүнү чектөө жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окууга киргизилүүдө. Мыйзам долбоорун 3-чү окууга даярдоодо мыйзам чыгаруу демилгеси укугунун субъекттеринен жазуу жүзүндөгү редакциялык мүнөздөгү сунуштар келип түшкөн жок. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун 3-чү окууда колдоп берүүңүздөрдү суранам. Бүгүн 29 июнда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын 2-чи сессиясы жабылды. Жыйындын соңунда парламент төрагасы Нурланбек Шакиев сөз сүйлөп, Жогорку Кеңештин жыл ичинде жасаган иштерине токтолуп, аягында депутаттардын алдыдагы эс алуусу жана шайлоочулары менен жолугушуусуна ийгилик каалады. Депутаттар эми алдыдагы 2 айда жер-жерлерде шайлоочулар менен жолугат. Ал эми 3-чү сессия 1 сентябрда өз ишин баштайт. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.